шаарына келип, ушул Ысык Көл обласы боюнча ишкер адамдардын баарын чогултуп жолугушуу болгонбуз. Ошо жолугушууда Дамира эжем мынакей келгичи. Мына Дамира эже. Мен кийин Facebook'ка коем ушуну. Өзүнө тарсылдап аябай катуу сүйдөп берди. Туркияда болуп өткөн кырсыкта коюлган боз үйлөрдүн 127 боз үйдүн 77син ушул жерден алып кетишипти. Мына даярдапчы. Ушул жигиттер иштеп аткан балдар ушулар кылышкан экен да. Эми бул баягы Кытайдыкына караганда бир топ сапаттуу экен. Ар бирөөнү мынамынча бекитишкен экен. Бул баягы тез жыйыла турган, анан кийин эми жыгач болуп калса сынып калат да, бул темир көпкө чейин сынбайт деп үстү дагы жылуу экен. Мына ушул жерге кеттик мынакей. Эжекебизди көрүп койгула да бир жолу. Арбаңызга. Рахмат. Кийиз бышырган аппарат. Кийиз бышырган аппарат. Рабочий места бул эме тиги иштейт. Бул кийиз тепкилеген аппарат. Боз үйдүн жыгачтары. Бул жыгач боз үйлөр экен. Жыгач боз үйлөр. Эжебиз жанагы канча жыгач боз үй бердиңиз чоң боз үйдөн Туркияга? Боз үйдөн Кызыл Туу менен Каракол шаары Семеновка айылы биригип 54 боз үй кетти. Сиздин балаңыз алып барып тигип берди, э? Уулум алып барып тигип Аты ким анын? Асаналиев Улан Нурбек. Улан. Канча боз үйдүн кийизи бар бул жерде? Бул жерде деген 20 боз үйдүн кийизи бар. 20. Урматтуу достор, мына Нурбеков Бек баягы биздин баатыр. Бүгүн баатыр деп айтсак болот, анткени Туркияда ушул кырсык болгондо, табигый кырсык болгондо боз үйлөрдү жасап кыска мөөнөттүн ичинде кыргыз элинин атынан, кыргыз мамлекетинин атынан алып барып тигип берип келген ушул бегибиз дагы 500 заказ түшүптүр Туркиядан. Мына ошондон кийин. Мына азыр ушу келип көрүп атабыз, мынакей Дамира эжебиз турат. Апасы, эки уулу, мына бул уулу, улуусу бул кичүүсү экен. Бирок ушул тың дейт, баарын ушу билет дейт. Айтып берем Бек. Качан кетесиңер, качан жүктөйсүң, кантип алып барып тигип бересиң, кийиздер кандай болот? Асты кандай болот? Ушул жуманын аягында буюрса 500 боз үй кетет. Каракол шаарына, жалпы Каракол шаарына 500 боз үй келди. Каракол шаарында жалпы боз үй жасаган цехтин баары 500 боз үйдү даярдап атат. Ушул жуманын аягында буюрса жөнөтөбүз. Жыгач боз үй бир 40 боз үйдө кетет. Ал кайсы мөөнөттө кетет? Ал да ушул жуманын аягында. Ушул жуман Алар буюрса да. ушунчалык мүмкүнчүлүк бар экен да бизде, э? Кыска мөөнөттүн ичинде 1000 боз үй коюп коюш биздин. Башка эч ким кое алган жок. Башка канча дүйнөнүн элдери келди, мына кыска, жеңил, таза бардык тең. Рахмат силерге.